эмне экендигин көрүш үчүн нормасын бир карап көрөлү шариятта. Той кандай өтүш керек шариятта? Минимуму кандай болуш керек, максимум кандай болуш керек? Өлүк койгондо минимум кандай болуш керек, максимум кандай болуш керек? Менимче ушундан ысырапты түшүнөбүзбү дейм да. Той менен өлүк коюуга чейин азыркы маселеге бир аз пикиримди айтып кошо кетейин. Канткенде токтойт депчи. Жогорку кеңештин канча мыйзамдары чыгып атат. Бийликтин мыйзамдарына эл реакция кылбайт да. Аткарбайт да, аткарылбаган мыйзамдар канча барактар ысырап. Ошондой эле муфтияттын дагы канча фатвалар чыга берет. Бул фатва дегенин бир кагаз да. Бул жерде эмне менен токтойт? Анын дагы, указдын дагы, фатванын дагы кандайдыр деңгээлде таасири бар. Бирок эң негизги таасир, эң негизги себеп токтотууда жекече өрнөк. Пайгамбарыбыз айткан, бул дин ошол коомго өгөй болуп, жат болуп башталган. Келечекте дагы коомго жат болот дейт. Мисалы үчүн мен ошол өзүмдүн керт башыман өткөргөмүн, тойдо дагы, өлүмдү дагы ысырапты жоюш үчүн. Үйлөнгөндө эч кандай, мен үйлөнгөндө комсомол той деген бар болчу, ЗАГС деген бар болчу, ызычу мына Оштогу ЗАГСтар барбы. Бардыгын жок кылганмын, нике кылганмын, ошону мен алып кете бергенмин. Эч кандай жанагы сарпайлар, башкалар тойдогу ысырапчылыктын бирин дагы кылган эмесмин. Анан ЗАГСты кийин биринчи балабыз төрөлгөнгө чейин эле барып, жетелеши барып эле ЗАГСтан өтүп алганбыз. Эми өлүм боюнча атам раматылык өлдү. Ошондо мен өзүмдүн жанагы элдин астындагы эч бир жаманаттууну өзүмдүн мойнума алганмын да. Азыркы күндө дагы элге жаманаттуулукту өзүнүн мойнуна албаган адам токтото албайт бул нерсени. Ошондо мен атам өлгөндө Алла рахмат кылсын, ысыраптын бардыгын жасаганым жок. Союш соймой башкаларды барын жасаганым жок. Шарият эмне десе ошондой кылдым. Анан атым бир кандай элден чыктыңыз ошону менен. Элден чыккан каяка барасың? Ошол жерде эле жашайсың, бирок адамдардын көзү түз эмес болуп калат. Азыр элдер адамдардын жанагы пайгамбар айткандай, сен ысырапты жоготуп турган болсоң, элден чыгасың. Мынабы иним айтып аткан жерлер аябай бир Аллах Тааланын ырайымы жааган эле экен. Ошол ар бир нерсени баштаганда кандайдыр жеке өрнөктөр болуш керек. Мен жакында Лейлекке барып келдим, силер жака. Умаркул деген бир инебиз, атасы кайтыш болуптур, Аллах рахмат кылсын. Ошол ысыраптарды бардыгын жоюптур. Муфти кагаз чыгарган, фатва чыгарган, ошол өлүктөгү ысыраптарды жоюш боюнча. Жок, ошол жанагы согум союш деген нерселер. Ошолорду жасабаган экен. Муфтияттан баргандар айтыптыр, Лейлек району боюнча шариятка ылайык биринчи жолу тажхизул амват болду, адамды тапшыруу болду мүзөгө деп, ошо муфтияттан баргандар айтты деп айтышты да. Демек, бул нерсе азыр бизде ошол айткандар деле мисалы үчүн, ошондой ысырап жерлерге өздөрү чакырса барыша берет да. Же болбосо, ошо өзү бир жеке өрнөк кылып көргөзсө, көргөзмөйүнчө бул нерсе токтобойт.